Негизи бул жерде кыргыздын жуулу көп болуп кетти да. Ар кандай коомдор бар. Ар кандай коомдордун пикири келишпегендиктер бар. Жок, меники туура, сеники туура деп талаш тартыш болуп, биякта мен артында деле байкап атам, бу жер туура, тиги жер туура дебей, ошол уюмдардын чоңдору, билгилер, көсөмдөр келип, жаштар деп айтып кеттиңер, ушу жаштар менен чогуу кылып туруп, бир өзүбүздүн концепциясы жашыш керек го деп ойлойм. Себеп мындай болот. Салт — это не вписанный закон, биздин конституция. Салтту өзүбүздүн салтыбызды таануу деп мектептерге, бала бакчаларга киргизишкен. Түп тамырдагы өзөгүбүздөгү жаңы өсүп келаткан муунду тарбиялабасак, үстүңкү муун ошого баратабыз. Себептен бул спираль ойгонду. Жаңы доорго кеттик да. Кайсы эме? Биз эмес, мына Казакстан, Россия бизден астыга чыгып кетти. Кокуй өзүбүздүн түбүбүздөгү тегибизди албасак, ыргагы бузулду деп. Библия бузулду, Куран бузулган эч жагы эле. Бири-бири менен окшоп. А эң таза бул теңирчилик. Теңир эчтеке жетпейт. Мына акыры отуруп, мына астрономия, астрофизика, квантовая физикага апарып туруп такап келип атат. Ошон үчүн баягы улуш тартыш, мен кыйынмын, мен мага лидер болом дебей, кыргыз эл үчүн бир жакшы салым кошолуктагы балдарыбыздын нугун, ыргагын, басыгын түз кылып, сөзү сак болсун деп туруп, ошо дагы кошумчалар болсо, мына Гүлзадага кошуп туруп, муну албаса канча деген балдар билими жок болгондуктан ошол жака барып бирөөсү чокунуп атса, бирөөсү намаз окулуп атат. Билими жоктугунан ушуга чаржайып болуп кеттик да. Ошону баардыктан алып келиш керек. Жана байке айтып кеткендей, өлүп атканда тиги жаназага деген не туура эмес сөздөр сүйлөп. Мына мен арабча сүйлөгөн үчүн чуагажын коркуп атат. Ал туура эмес сөздөрдүн баардыктан кирсе, барака сакара деле бирдемелер кошуп коюп атат. Өзүбүздүн тилибиз таза болсо, манасчыларыбыз көп болот. Тил таза эмес болсо, манас качып кетет. Манас тил бул жерге жана биз аномальный зона деген эмне үчүн келип атат? Ошон үчүн жанагы асман деген сөздү да туура айтып кетти. Негизи бүт технологиянын баардыгы асмандан келет. Ошолор подсказка бермейинче менде эле дегенге дагы ошого келген Менделеевдин таблицасы. Бардык ошо аянды чечмелеш үчүн билимдүү болуп жетиш керек. Ал алдан вариант менен келет биякта дагы. Адашуу жол менен аянды дагы аяр мамиле кылыш керек. Бардык маалымат келгенде трансформацияда. Трансформация мына көкө теңирден келет. Тияктан келип атат. Спиральда. Муну музыканын ыргагында жанакы теңирдин өзүстөр эле баштайт. Ар бир кишиде теңир берген. Суйлап, ошон үчүн кан деген сөз ошондон кетет. Тегиз карагыла деп. Ошон үчүн санжыра, жомокторубуз, биздин жанакы ата-бабаларыбыз айтып жүргөн нерсенин баары тең үйдө айтылып турса, биздин ошол үйдү тазалап, аруланып турабыз. Ошон үчүн мен айтат элем, мына бул жерде аксакалдар менден окумуштуулар мурун ушул жолго түшкөндөр. Ошолор түздөп, бирибизге бир агым кошпосок, антпесе мындай болуп калды да, чындыгында эле салт бул динден бийик турат. Туурабы? Мына бул жерде окумуштуулар турат, салт бийик турат. Эми айласынан мен өзүм көз карашым боюнча түшүп, өзүбүздүн элибиз чаржайып болуп кетпес үчүн ушуну алсак, анан дүйнөдөгү бүт аруу элдер, арист деп коелу. Бардык орус болобу, белорус болобу, тетиякта жүргөн жана Латвия, Эстония, тетиги Европадагылардын баардыгы ушул динге көчсө, анда биз жеңиш болот. Ордосу жана биз кеңесте айтып атпайбы, меники депчи. Мына Кыргызстан канча деген президенттик тостун биздин суубузду, кереметибизди, жерибизди көрүп алып, көзүнөн жаш агып атат. Туркменстандын президенти көзүнөн жаш акканын көрпөй, бул каяктагы Кудайдын дачасында жашайт турбайсың, кереметинде деп атат. Мына карагылачы, ошон үчүн кыргыз ойгонолуктагы бир жолго түшөрүңүз, агымыбыз түз болсун. Бакканы оюбуз түз болсун. Басканыбыз оң болсун. Оң тарапта жакшылап, жакшы жолго түшөп да ак жалгасын дейт. Эми дагы бир нерсе. Бул жерин айтып коеюн, бул жерде толуп калды. Эгерде бизде телевидение, радиобуз болбосо, биз жеңилебиз. Телевидение, радиону ачыш керек. Ана бул жерде азыр аселе да, бул башаты болуп атат да азыр. Ойгонуп атат бардык элдерчи. Ошон үчүн биздин бизнесмендер болсун арабызда. Бай болсун, жаш болсун, оңдосун деп атат Кудай Таалабыз. Элибиздин элге касиет орносун деп атат.
Ошон үчүн телерадиобуз болсо, ошондо санжыран айткан кишилер бар. Тарыхты таза айткандар бар. Ошону көбүрөөк берсек, монтип камчылата берсек, ошол оңолот. Кийин эли оңолот. Эгер телевидение, радиобуз жок болсо, биз жеңилебиз. Курултайды өткөзөбүз, а бирок максалык маалыматка жетпейт. Өзүбүздүн монда камера отпойт. Бир телевидение эмес. Ошо Бишкектин өзү болобу, ар бир дубанда, ар бир жерде ошо теңирчинин бир телерадио компаниясы